көптөгөн ушундай мужизаларды өз ичине камтып алган. Кур'ан, мисалы, Кур'андын 1400 жылдан бери ичинен мужизалар чыгып атат, туурабы? Дагы bundan кийин дагы мужизалар чыга берет. Караңыздар, Кур'андын өзгөчөлүгү бир туугандар, Кур'анды пайгамбар саллаллаху алейхи убагында келгенде арабтар өзүнчө мужиза катары кабыл алган. Ал арабтардагы мужизалыгы кайсы нерседе болгон? Кайсы нерседе болгон? Арабтар поэзияда күчтүү болгон, туурабы? Акындыкта ушунчалык күчтүү болгондуктан, мынау Кур'андын ушул услубу, ушул жанагы келген услубу аларды алсыз калтырган. Бир эле айтайлы сүрө, инна атайнакел кавсар 3 аяттуу сүрө аларды бүтүндөй үммөттү, араб үммөтүнүн бүт поэзия башоты менен кирген үммөттү алсыз калтырган. 3 эле аят. Өзүнүн тартибинде, өзүнүн кооздугунда, өзүнүн куралышында, сөздөрүнүн ушундай дал келгендигинде, кыскасы мындайча айтканда, ушундай кооздугунда аларды эмне кылган? Алсыз калтырган. Эми арабтар үчүн, араб тилин өтө жакшы билгендер үчүн ушул жагынан мужиза болсо, араб эместер үчүн кандай мужиза десе, мисалы, сиз менен биз түшүнбөй турабыз бүгүнкү күндө. Алар үчүн дагы мужизасы бар. Мисалы, канчалаган илимий мужизалар бүгүнкү күндө эмне кылып атат? Ушундай, мен жаңы ачылыш жасадым деп, илимпоздор жаңы ачылыш жасап туруп, элге тартуулаганда, бул нерсенин Кур'анда 1400 жыл мурда жазылганын көрүп туруп, эмне кылып атат? Айраң таң калгандан башка эч нерсе кылбай атат. Туурабы? Кийин бул Кур'андын өзгөчөлүктөрүнүн бирөөсү Анналлаху таала байяна фил Кур'ан кулла шейин. Адамдар муктаж болгон бардык нерсени Кур'анда баяндаган. Адамдар муктаж болгон нерсенин бардыгын баяндаган. Жада калса Раушан каш терүүнү дагы баяндап койгон. Кантип баяндаган? Кур'анда каерде каш терген жөнүндө келген деген суроо берилген экен алымдардын бирөөсүнө. Демек, жанагы бир аял киши келип, бир алымга ушундай кылат экен, мен Кур'анды окуп чыктым, бирок каш терүү жөнүндө эч нерсе таппадым дейт экен. Жанагы алым айтат экен, бар дейт экен. Жанагы дагы окуп келип, дагы таппадым дейт экен, бар дейт экен. Анан дагы бир рет келгенде وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا деген аятты окудуңарбы дейт экен. Пайгамбар алып келген нерсени алгыла, тыйган нерсени тыйылгыла деп. Окудум десе, пайгамбар саллаллаху алейхи каш терүүдөн тыйды беле, ланаттаган Аллах субханаху таала деп айтты беле десе, ооба деген экен. Демек, ушул жерде ушул аятка амал кылган болосуң деп айткан экен. Көрдүңүздөрбү? Демек, адам баласынын жашоосунда керек болгон нерсенин бардыгын Кур'ан баяндаган. Демек, адам баласынын жашоосуна керек эмес нерсени Кур'ан баяндаган эмес. Кур'андан динозаврды издебей эле койгула. Адам баласынын жашоосуна кереги жок. Эгер керек болгону Кур'анда баяндайт эле. Таштоору, кыштоору, ал эми балким тарыхый мындай маалымат болушу мүмкүн, бирок эгер сиз менен биздин бул дүйнө жана акыретибизге керек болгондо эмне кылат эле? Аллах субханаху таала баяндайт эле. Жанагы кумурска тиги немеге чыгып, Сулайман алейхиссаламдын аскерлеринен өзүнүн жанагы коомдагы кумурскаларды тоскон кумурска эркек беле ургачы беле? Бул жөнүндө Кур'ан баяндаган эмес. Демек, кереги жок бул нерседе. Бул алымдар айткан эле сөз, кийин терегиле нахла деп, астагфирулла нахла деп коем. Намла деп келет, намла деп ошо женский род менен келет. Ошон үчүн айткан сөз. Бул жерде ургачы же болбосо эркек кумурска чыгып айтты деп айтылган эмес да. Бул нерседе эгер пайда болгондо айтат эле. Мисалы, кээ бирлер эң чоң адашуулардын бирөөсү пайдалуу нерсени көрбөй же аны менен алек болбой, пайдасыз нерсе менен алек болуп калат. Кур'анда бул дүйнө жана акыретине эч кандай пайда алып келбей турган, мисалы, Сулайман алейхиссаламдын дорундагы жанагы Сулайман алейхиссаламдын астына арш алып келген адам ким болгон? Адам болгонбу, жин болгонбу? Көп талашуулар бар бул маселеде. Көз ачып жумгуча алып келем дейт. Ифрит айтат, не дейт? Ифрит деген жин айтат. Ал жерде жин деп келет, ачык айтат. Жин деп келет, ал не дейт? Мен дейт, сен ордунан турганга чейин алып келип берем Билкистин аршыны дейт, туурабы? Ал эми жанагы жерде китептен илим берилген деп айтат. Ал жерде жин деп дагы айтпайт, инс деп дагы айтылбайт. Китептен илими берилген бирөө турат дагы, мен сен көзүң ачып жумганга чейин алып келем дейт. Алып келип дагы берет. Ошол ким болгон? Инсан болгонбу? Көп талашуулар бар. Эми бул эгерде пайда болгондо Аллах субханаху таала бул нерсени баяндайт эле. Демек, бул дүйнө жана биздин акыретибизге эч кандай пайдасы жок. Маалымат үчүн билип койсоңуз болот, бирок бул нерсе менен изилденип, алек болуп өмүрүңүздү өткөзүүнүн эч кандай кажети жок. Түшүнүктүбү? Демек, сиз менен биз
иман келтиришибиз керек. Кур'анда адам баласынын жашоосуна керек болгон бардык нерсе эмне Кур'анда эмне жазылган деп. Ошондой эле Аллах субханаху ва таала дагы бир өзгөчөлүгү Кур'анды жаттоого жеңил кылган. Акыйкат бир тугандар, Тавратты жатка билген адам жок. Караңыз, Тавратты жатка билген адам жок болгондуктан Узайр жанагы эшектин алдында өлүп калган адамды, эшеги менен өлүп калган адамды Узайр деп да айтат. Узайр ошол бир гана Узайр билген дейт Тавратты. Ошон үчүн Узайр кийин Таврат эшеги менен өлүп, кийин 100 жылдан кийин тирилип, жанагы Таврат айтып бергенде, бул Кудайдын баласы экен деп туруп, Кудайдын баласы деп сыйынып алышкан деп айтышат. Түшүнүктүбү? Узайрдан башка эч ким билген эмес Кур'анды, Тавратты жатка. Бүгүн күкүндө Кур'анды канчалаган мусулмандар билет? Валиллахил хамд, Аллахка чексиз мактоолор болсун. Ар бир коомчулукта Кур'анды жаткан билген мусулмандар бар. Караңыз, бир илимдүү адам айткан эле. Эгерде капырлар дүйнө жүзү биригип туруп, мусулмандардын Кур'анын толугу менен алып туруп, деңизге агызып жибере турган болсо, мусулмандар эртеси андан дагы көбүрөөк Кур'ан жазып алат. Себеби мусулмандардын Кур'аны китепте эмес, мусулмандардын Кур'аны жүрөгүндө сакталып турат деп. Караңыз, бирадарлар, 30 пара Кур'ан бир китепти Аллах Тааламдын сөзү, Аллах жеңил кылган адамдарга жеңил болот. Сиз менен биз 4 сүрөнү жаттай албай жүрөбүз. Туурабы? 4 сүрөнү Аллах жеңил кылып койгон адамдар мындай китепти, бир китепти 30 пара Кур'анды башына алып жүрөт. Жада калса, караңыз, алып жүргөнү аз кесип, үтүр точкасына чейин ал эле эмес, 10 кыраат менен ижазасы бар адамдар бар. Андан дагы сонуну кайсыл жерден сурасаңыз, ошол жерден айтып кете турган адамдар бар. Сиз менен биз бир күндө кеминде 17 жолу кайталаган Фатиха сүрөсүнү Ияке набуду ва ияке нестаин улап кетти десең улай албай калабыз. Ал адамдар Аллах субханаху ва таала ушундай Кур'анды жеңил кылган, жаттоосуна эмне алар любой жерден сурасаңыз ошол жерден улап кетет. Андан кийин дагы Кур'андын өзгөчөлүктөрүнүн бирөөсү, Кур'ан бардык илимдерди чогултуп алган. Бардык илим Кур'андан башталат. Тил окуп атасызбы? Кур'ан ошол барып туруп Кур'анга такалат. Акыйда Кур'андан башталат. Фиq Кур'андан башталат. Тарых Кур'андан башталат. Кайсыл илим керек? Кур'андан башталат. Бардык бар эле Кур'анга такала берет. Көрдүңүзбү? Бир эле кичинекей Кур'ан, бирок ичине ушунчалык көп илимди камтып алган. Таң калыштуу нерсе. Өзгөчөлүгү Кур'андан. Ошондой эле Кур'андын ичи бүт пайгамбарлардын тарыхын камтып алган. Бүт пайгамбарлардын кыссасын камтып алган. Эң акыркысы аннал Кур'ан хуа ахиру. Аллах Тааламдын кутубулла. Эң акыркы бул жердин үстүнө түшүргөн китеби, бир тугандар, bundan кийин китеп түшпөйт жердин үстүнө. Ушул менен Аллах субханаху ва таала мөөр койгон китептердин түшүшүнө. Bundan кийин Кур'андай эч качан Аллах Тааламдын сөзү жерге түшпөйт. Эгерде ким Кур'ан сыяктуу китеп түшөт дей турган болсо, адам динден чыгып кетет. Кур'ан китептердин мөөрү. Куттум пайгамбар салсам, пайгамбарлардын мөөрү болгон сыяктуу. Кур'ан менен китептерге эмне мөөр коюлган. Аллаху алам.